Салтанат Найман. Кызым. Бүгүн дагы түшүмө кызым кирди. Акыркы убакта күндө түшүмө кирет. Кыйналып бакырып койгонсом, как ты надоела, хватит орать деп. Жанымдагы керебетте жаткан Люда кыйкырат. Бул жерде түндө менден башка аялдар дагы түшүнөн чоочуп ойгонуп, кыйкырып чыгышат. Кээ биринин түн 1 окунга чейин уңулдап ыйлаган үндөрүн угуп, качан ушул жерден кетем? Эми 3 жыл өттү, дагы алдыда 10 жыл бар деп оор үшкүрүп, тирем ойго батып, таң аттырып жиберген убактым болот. Эртең менен саат 6-га 20 мүнөт убакыт калганда турушум керек. Бетимди жууп, зарядкага чыгам. Андан кийин завтрак ичип алып, тигүү цехине ишке жөнөйм. Бетибизди жууп атып, кээде умубаллик талашып урушуп кетебиз. Бул жерде оор кылмыш кылгандар отурат. Кайсы жер дейсиңби? Бул абак. Аты жаман угулган, абакта отурат экен деп кээ бир адамдар чоочуган аялдар абагы. Эркектер камалса билинбесе керек. Аялдардын түрмөгө түшкөнү көп адамдарга жат көрүнүш. Тигүү цехинде мага окшогон эркинен ажыратылган аялдар иштейт. Биринчи келгенде машинага отуруп тигүү бул жакта турсун, эптеп кездемени кармай албайт элем. Биринчи абакка кирген аялдар 1 ай бекер иштейт. Андан кийин көбөйүп отуруп, акыры эң көп айлык 4000 рубль төлөнөт. Мага эч ким келбейт. Азыр айына алган 4000 акчам магазинге которулат. Ошол жерден өзүмө керектүү нерселерди алып жамбагам. Абакта өзүмө тың болбосоң, жөн эле сени тебереп кетишет. Башында мага өз кызын өлтүрүп кирген деп жаман мамиле кылышат болчу. Аларга тең келип жүрүп, азыр эч кимдин мени менен иши жок. Айланамды карасам, баары бири-бирин карабай, алдындагы заказын тигип отурушат. Тигүү цехинде 2 смена болуп иштейбиз. Мен эртең мененки смендемин. Карганда небере жытын жыттап отурбай, мынтип түрмөдө отурам. Кантип, кайсы жерден ката кетирдим деп ойлоном. Балким миграция деген бале чыкпаганда кызым тирүү калат беле. Эх күндө бир эле ой мээнимде айланып жүрөт. Кыйналам. Кадимкидей кызымды сагынам. Кечеги бактылуу убагым кино лентасындай көз алдыман өтөт. Кана эле баарын артка кайтарсам, аттың деп өкүнгөнүм менен эми баары кеч. Бүгүн иштен келерим менен эч нерсе жактырбай, жөн гана дубалды карап ойлоп отурам. Ооба, дал ушул күнү. Мындан 23 жыл мурда мен эне статусуна ээ болуп, өзүм колум менен өлтүргөн кызым Асияны жарык дүйнөгө алып келбедим беле. Маша, жүр кечки тамакка деп чакырган Светага. Жок, барбайм, кусагым ток деп, кайра ойго батып кеттим. Анда мен 20 жаштан эми гана өткөн убагым. Армиядан жаңы келген Сейитке айылдагы кыздар ашык болуп жүргөн убакта Сейит мени жактырып калганын айтып, кыз жигит болуу сунушун киргизди. Ал убакта кыз жигит деген атыбыз эле болбосо, ээрчишип басчу эмеспиз. Айылда эркек менен ээрчишип жүрүү жат көрүнүш болчу. Сейит кечинде үйгө келип, инилериме кошомат кылып атып мени чакыртат. Кээде чыксам, кээде атамдан коркуп чыкпайм. 2 жолу окууга тапшырып кулап калгандан кийин үйдөгү ишти кылып, жаз болоору менен талаага чыгып жүрдүм. Марзия, ботом сен болуш чолоктун баласы менен сүйлөшөт турбайсыңбы? Болуш жакшы киши болгону менен аялы седеп өтө начар аял. Айылда урушпаган адамы калган эмес. Болушту эркек ордуна көрбөй, аял башкарган үйдө жакшылык болбойт. Мен седепке кор кылып кое турган кызым жок деген. Апам Сейит экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү угуп алыптыр. Мен апамдан тартынып, ким айтты? Жок, жалган деп бетим кызарып, ашкана тарапка басып кеттим. Үй бүлөдө 2 уул, 1 кыз. Мен улуусумун. Апам көптүргөн аял. Бирок балдары турбай, үчөөбүз туруп калганыбызга шүгүр деп калышат. Ата-энем бизди катуу тарбиялабаганы менен, атам көз карашы менен баарын түшүндүрүп койчу. Кыз бала бирөөнүн үйүнө барат. Эртең мага сөз тийгизесиң. Иш кылып үйрөн деп, кичинекей мезгилимде мени иш кылдырып, 7-класстан нан жаба баштаганмын. 2 жолу окууга өтпөй үйдө жүргөндүктөн жуучу келе баштаган. Бирок атам кызым али жаш, эрте турмушка берип кызымды кыйнагым келбейт деп кирген жуучуларга макул болбой жүрдү. Алып качабыз деп кирген балдар атамдын пейилин укканда, алып кача албай убара тартып кетишчү. Ким кызымды алып качса, мен сотко берем. Абайлап чоңойткон кызымды мал сыяктуу алып качтырып жөн отурбайм. Кызымды колум менен той кылып узатам деп айтчу. Дадаш тракторист болгону менен билимдүү, айтканын кылат. Кой дадаштын кызын алып качып келип, балеге калбайлы деп айылдагылар сөз кылып калчу. Бир күнү жолугушууга келген Сейит, Марзия, эгер каршы болбосоң баш кошолу.
Ата энем келин алып, келиндин чайын ичели деп атат. Билесиң, мен үйдүн улуу баласымын. Менден кийинки инилерим бой жетип, карындаштарым мектепти бүтөйүн деп калды. Эгер макул болсоң, мен сени алып качам деген сунуш айтканда, жок. Мени атам баары бир алып келип алат. Атам кыз алып качканды жаман көрөт. Андан көрө ата энең үйгө жуучулукка келип, атам менен сүйлөшүп көрсүн деп айтсам, макул, мен апама айтам деп кеткен. Айткандай эле 2 күндөн кийин, Уркия, сенин кызым менен менин балам сүйлөшүп атыптыр. Жаштарга жолтоо болбой экөөнү үйлөнтүп коелу. Биринчи өзүм сурайын деп келдим, деп Сейиттин апасы үйгө өзү эле кирип келди. Келсе деп, менин кызым жигиттер менен сүйлөшпөйт. Анын үстүнө атасы азырынча кыз узатпайбыз деп аткан. Атасы менен сүйлөшүп көрөйүн деп апам жакшына түшүндүрүп айтса, эмне сага кызын мен жигит менен сүйлөшөм деп айтат беле? Мен балама башка кыз алып берейин десем, Марзиядан башка кызга үйлөнбөйм деп көгөрүп туруп алды. Берсең менин баламдай балага бересиң деген. Сейиттин апасына. Сейит жаман бала эмес. Кызындан болгону 2 жаш улуу. Тең кыш болуп калат. Тең болсо экөө аймакы болуп калбайбы? Деп ашыл айткан апам мени Сейитке күйөөгө бербейт экенин сезип турдум. Балам кел дегеннен келдим. Эмне дейм эми? Кызыңды балама бербесең өзүң бил. Мейли деп таарынып кеткен седебеже апамды жаман көрүп үйдөн чыгып кетти. Кызым, эгер сен Сейит менен сүйлөшүп жүргөн болсоң ачык айт. Сейит жаман бала эмес. Бирок апасы сени кор кылып салат. Атаң укса жин дейт. Сейит менен мамилеңди үз деген апамдын сөзүн уккандан кийин баары бир Сейитке турмушка чыгарыма каршы болоорун билип. Эгер Сейит алып качам десе макул болмок болдум. Сүйүү деген билинбей атып, адамдын эсин оодарып, бардык нерсеге макул кылып кое турган, жипсиз байлаган керемет сезим экен. Сейиттин апасы келип кеткенден кийин мени турмушка бербейт экенин уккан Сейит көп өтпөй достору менен келип алып качып кетти. Эгер үйгө алып барсам, атаң келип алып кетип калары анык. Тайкемдин үйүнө алып барып, 2-3 күн ошол жакта жүрүп турабыз. Атан макул болгондо үйгө алып келем деген Сейитке макул болдум. Апасы начар болсо эмне болуптур? Мен улуу келин болуп, бөлүнүп кетем деп ойлогонмун. Тилекке каршы кийин көрбөгөн азабым калган жок. Айткандай эле Сейит мени алып качып кеткенден 2 күн өтүп, Сейиттин иниси Тайкесинин үйүнө келип, апамдын мага жазган катын сунду. Марзия, жалгыз кызым. Атаң экөөбүз сени жакшы ниет менен чоңойтуп, жакшы жерге турмушка алзатабыз деп турганда, өзүң айылга бизди уят кылып, бир жигиттин колун кармап кеттиң. Айылда Сейит менен Марзия качып кетиптир деп ушак болуп, атаңдын жүрөгү ооруп, башын төшөктөн көтөрө албай калды. Кызым болору болду. Эми Сейиттин үйүнө кайтып кел. Каадасын кылып, артындан барала. Эл, караган бетибизди жер каратпа дегенин окуп, ыйлап жибердим. Байкуш атам менин Сейит менен качып кетип калганымды көтөрө албай, жүрөгү ооруп калган турбайбы? Менин ыйлаганымды көргөн Сейит катты колумдан алып окуп, кеттик үйгө деп шаштырып, мени өзүнүн үйүнө алып кетти. Артындан туугандарым келип бата тиленип, мен Сейиттин өмүрлүк жарына айландым. Биз 3 бир тууган болгондуктан, алгач көпчүлүккө үйрөнө албай кыйналдым. Мектепти бүткөн кайным, 10-класста окуган 2 кайным, 8 жана 6-класста окуган 2 кайын сиңдим. Кайын атам менен кайненем мен болуп, баарыбыз үйдө 8 жанбыз. Чынын айтсам, кайненем көчөдө жүрүп, кыздарына жакшы тарбия берген эмес. Кайын сиңдилерим мага атаандашып, чай ичкен пияласын жууп койгонго жарабайт. Алардын ою боюнча, келин баарын кылуу керек дегендей, кир кийимдерин үйүп койшот. 2 күндүн биринде колум менен кир жууйм, нан жабам, тамак жасайм. Кокус кайынатам кыздарына тур жеңеңе жардам берип кой десе, кайненем кыздарым кылбайт. Эртең эрге тийгенде күйөөсүнүн үйүндө иш кылат. Кыздарыма асылба деп болушуп туруп алат. Атасын кимсиң дебеген бейбаш кыздардын мага көрсөтпөгөн азабы калган жок. Марзия, мен үчүн чыдап кой. Биз бөлүнүп кетебиз деп мени сороткон Сейит, мен кош бойдуу болуп, кир жууйм деп суу ташып атканда, карындаштарына жеңең кир жууп атса, экөөң жатасың, тур жардам берип кой деп айтып коюп, балеге калды. Эмитен аялына болушуп, карындаштарына каттуу сүйлөйсүң. Мен дадаштын кызын алып бербейт элем. Өзүн алгансың деп баласын урушуп, жогол көзүмө көрүнбөй, балама бизди жамандагансың. Мен балама керек болсо 18 жаштагы кыз алып берем. Сага окшогон келин кереги жок. Чыгып кет деп кайненем айкырып, мени үйүнөн кууп баштады. Биздин тополоңду уккан конушулар апама барып айткан экен. Апам байкуш жетип келиптир.
Седеп мен сага кор кылганы кыз берген жокмун. Канча көрсөткөн азабыңды элден уксам дагы тилими тишиме басып отурдум. Бүгүн кызымды Седеп үйүнөн кууп атат дегенди угуп, үйдө отура албай келдим. Менин кызым жаман болсо, жакшы келин ал. Мен кызымды алып кетем деген апама. Мен сенин кызыңды алып берген эмесмин. Баламды ээрчип өзү келди. Бар алып кет. Керек болсо, кызымдын колун сурап барганымда адамга окшоп кабыл алган эмесин. Алып кет кызымды деп кайненемин кыйкырганын көргөн апам, тар ичиме баткан кызым сыртыма батат. Болду, жашабайсың деп менин ыйлаганыма карабай үйгө алып кетип калды. Кызым убагында биз айтсак уккан жоксуң. Седеп жакшы аял эмес. Өзүнүн күйөөсүн эркек ордуна көрбөгөн аялдан эмне жакшылык күтсөк болот деп апам наалып сүйлөп атты. Атам бир сүйлөгөн адам. Менин көргөн кордугум бир айылда жашагандыктан атамын кулагына жетпей койбойт. Кызымды айт, күйөөсү келсе ээрчип кетпесин, эч жакка барбайт деп апама айтып атканын угуп, ушинтип ажырашып кете беремби деп ыйлаганым менен баарына өзүм күнөөлүү болуп атпаймынбы? Ортодо Сейит экөөбүзгө кыйын болду. Бири-бирибизди сүйгөнүбүз менен ата-энелерибиз каршы болушту. Канча жолу Сейит мени алып кетем деп үйгө келгени менен ата-энем каякка алып барасың? Апаң Марзияны алып келсе киргизбейт деп сүйлөгөнүн угуп жүрөбүз. Кызымды көр кылбайм деп ата-энем каршы болуп жүрдү. Акыркы жолу Сейит келгенде, жашоо меники, төрөлө турган баламдын атасыз өскөнүн каалабайм. Балким баары жакшы болор. Бир жолу барып жашап көрөйүн деп суранып атып, Сейитти ээрчип үйгө кеттим. Эмне алып келдиң? Мен киргизбейм. Сага ата-эне бир тууган керекпи же аял керекпи? Аялың башыңды айлантып алган. Эгер аялың менен жашай турган болсоң, анда апам өлдү дей бер деп үйдө тополоң кылып, ага кыздары кошулуп, кайнатам кой дегенине карабай мени жулмалап, көчөгө чыгарып коюшту. Ошол жерден Сейитке боорум ооруду. Апасы менен карындаштарына каршы чыга албай, ортодо кыйналды. Артыман чыккан Сейит мени бекем кучактап, Марзия мен ижарага квартира таап, сени алып кетем. Ыйлаба, баары жакшы болот. Азыр үйүңө алып барып турайын. Эртең сөзсүз алып кетем. Сени коргой албаган мени кечир деп, мени кайра ата-энемдин үйүнө алып барды. Барба десе ээрчип кетесиң. Седепти эми билип атасыңбы? Өзүңдү өзүң кыйнай бересиңби? Эми эч качан барбайсың деп сүйлөнүп кеткен апама эч нерсе дей албай, өзүм күнөөлүүдөй күчүмдү көз жашымдан чыгардым. Мени үйгө таштап кеткен Сейит эртең келем деп кеткен. Таң атпай атам Сейит өзүнө асфальттыр деген суук кабарды апама айтып атканын угуп, алгач маани бербедим. Качан гана апамдын абысындары үйгө келип, мени кайнатамдын үйүнө алып барабыз десе, эмнеге тынчылыкпы деп сурасам, сабыр кыл, Сейит өзүн асфальттыр дегенин угуп, ишенген жокмун. Сейиттин үйүнө баргыча көзүмдөн жаш чыккан жок. Качан үйүнө келгенде боз үйдүн тигилип турганын, элдин көптүгүн көргөндөн кийин Сейиттин асынып алганына көзүм жетти. Бакырып ыйлап өзүмдү бир жоготуп, кайра өзүмө келип атып боз үйгө кирсем, чык, жогол. Сенин айыңдан менин балам өзүн өлтүрдү. Башында билгенмин сенин кара жолтой экениңди. Алып чыгып кет кызымды деп. Баласы өлүп атканына карабай, боз үйдү башына кийип кыйкырган кайненеме, туугандары, коңшулар кой дегенине карабай, мени чыгып кет деп, улуу кызы кошулуп куй баштады. Сиз балаңыздан ажырап атсаңыз, мен өмүрлүк жубайымдан ажырап отурам. Сизге эмне жамандык кылдым? Сиз күнөөлүүсүз балаңыздын өлүмүнө. Кече мени үйгө алып келгенде чыгып кет деп куугансыз сиз. Сиз жакшы эне болсоңуз, Сейит өзүн аспайт болчу. Жок дегенде Сейиттин сөөгү сууй электи. Тополоң кылып, мени айдабаңыз деп андан ары сүйлөй албай ыйлап жибердим. Жогол, сен кара жолтойсуң. Баламдын башын айлантып акыры өлтүрүп тындың. Чыгып кет үйдөн деп кыйкырган кайненем, уулунун өрбөнүнө карабай, тополоң кылганын токтотпойт экенине көзүм жеткенден кийин, ал жерден кетүүгө аргасыз болдум. Туугандары, айыл аксакалдар, кой, балаң үчүн аза күтүп отурсун. Ак нике менен алган аял деп кайненем айтышканы менен жыйынтык чыккан жок. Апам, чоң апа, жеңелерим менен кандай келсем, дал ошондой келин болуп келген үйүмдөн чыгып кеттим. Сейиттин өлүмү мен үчүн оор тийди. Кантип өз жанын кыйды. Али төрөлүү элек баласын кимге таштап кетти деп кайгырып атып, айына жетпей кыз төрөдүм. Көзү өтүп кеткен балабыздын кызы. Артында ушул кыздан башка эч ким калган жок деп, кайын журтум небересин көргөнү басып келишкен жок.
Атам тум небересине Асия деп ысым берди. Бирок кийин кыскартып айтып жүрүп, Ася деп айтып калдык. Өлгөн адамдын өз шору дегендей, Сейиттин көзү өткөндөн кийин жашоо улана берди. Мен Сейит жок жашай албайм деп ойлочумун. Жалгыз кызымды өзүм тарбиялап, турмушка чыкпайм десем, сен али жашсың. Жалгыз кызың менен калып кетпей, кызың кичинесинде турмушка чыксаң, өз атасындай болуп калат деп жүрүшүп, кызым 2 жаштан өткөндө балалуу болбогон, өзүндөн 10 жаш улуу коңшу айылдык адамга турмушка узатышты. Кызымды өз кызымдай кабыл алам. Өгөрөй экенимди билдирбейм деп үйлөнгөн адам 1 ай жашаганда өнөрүн көрсөтүп, кызың нан көп жейт, сийип коет экен. Кийимдерин жууганы самын ала берип жатадын деп майда сөздөрдү айта берип чарчатып салды. Кызым байкуш аталап мойнуна асылса кагып силкип, кызымдын айынан экинчи күйөөм экөөбүздүн ортобузда көп керишпестик чыгат болчу. Турмушка чыкканыма 2 ай болгондо боюмда болуп токсикозум кыйнап салганда, апам кызымды өзүм багып турам деп алып кетти. Кызымдын кеткенине кубанган күйөөм өзүңдү этият кыл. Бул менин көптөн күткөн балам. Кызың ата-энеңди кинде жүрүп турсун. Сен аман эсен көз жарып алышың керек дегенде, кызым бул үйдө ашыкча болсо, мындан кийин ата-энемдин үйүндө чоңоет, келбейт деп, ошол боюнча кызым ата-энемдин колунда чоңойду. Экинчи күйөөмдөн 3 уул, 1 кызды болдум. Тун кызым 2 класста окуп жүргөндө атам өтүп кетип, кызымды апам тарбиялап калды. Сейит экөөбүз 1 айылдан болгон үчүн, кызым бой жеткен сайын кайненем жолдон көрүп, мен сенин чоң энеңмин, үйгө кел деп анча-мынча колуна акча берип, бизди жамандап жүрүп, кызымдын тарбиясына терс таасирин тийгизди. Апам кызыма иш кыл десе, кайненемдин үйүнө качып кетет экен. Ал жерден жадаганда үйгө келет. Кайненем өзүнүн кыздарына бербеген тарбияны менин кызыма бермек беле? Ошентип жүрүп кызым эч кимди укпаган. Урушсан теңме-тең айтышкан бейбаш кыз болуп чоңойду. Экинчи күйөөм оорукчан болуп ишке жарабай калганда, улуу балам Канат менен Москвага мигрант болуп кеттик. Мурда жолдошум багып жүргөндө билинбей, ооруп үйдө отуруп калганда кыйналдык. Канат 18ге чыгары менен Москвага кетип, андан кийинки кызым Арузат өзүнүн кийинки 2 инисин атасын карап калган. Москвага барганыбызга жарым жыл боло элек. Балам экөөбүз эми туруктуу иш таап иштей баштаганда, апам мага ыйлап телефон чалып, улуу кызым Аса үйгө ичип келе турган болгон. Тая келер урушса, алардын сөзүн укпай, теңме-тең айтышып, үйгө кааласа келип, болбосо тартиби начар кыздар менен жүргөнүн айтып, кызым Асаны Москвага чакыртып ал. Балким иштеп акча таап омолор. Сенин жанында болсун, менин тилим өтпөй кыйналып кеттим деп айтканынан. Аса менен сүйлөшүп, билет алып Москвага чакырмак болдум. Билет алып кызымды Москвага чакырып алдым. Башында келгенде унчукпай жүргөнү менен, кызым Асанын өнөрү кийин чыга баштады. Документин жасап атканда, иш жок, үйдө отуруп калган. Уулум экөөбүз иштен чарчап келебиз. Ася тамак жасап койбой, кечке уктап жаткан болот. Документ жасагандан кийин иш издеп, бир жерге официант болуп ишке кирдим деп калды. Пейли начар болуп, комнатадагы кыз келиндер менен урушуп кеткендиктен, башка квартирадан комната алып чыгып кеттик. Ишин шылтоо кылган Ася кечинде келбей кое турган адат тапты. Келсе дагы мас болуп келет. Бир күнү иштен чарчап келсем, квартиранын хозяйкасы, эже, түнү кызыңыз кыздар, балдар менен мас болуп келип, 4-этажда жашаган орустун машинасынын үстүнө чыгып отуруп алган экен. Машинанын бир жерин сызып кетиптир. Эрте мененден бери орус келип тополоң кылып атат деп айтты эле. Точно менин кызым бекен десем, ооба, видеосун көрсөттү. Азыр экөөбүз барып жолугалы деп 4-этажда жашаган оруска түшүп, ал подъездин алдында турган камерага түшүп калган кызымдын теңселип мас болуп турганын көрсөткөндө. Уялганымдан жер жарылып, мен кирип кетпедим. Башкалардан айырмаланып, менин кызым коңшунун машинасына жабышып, үстүнө чыгып отуруп алыптыр. Коңшудан кечирим сурап, ал ремонт кылдырам, акча бересиң дегенинен 20 000 рубль бердим. Эми 18ге толгон балам экөөбүз кыйналып иштеп тапкан акчабызды кызымдын мас болуп, бирөөнүн машинасын сызып койгону үчүн төрөгөнгө ичим ачышып, кызыма каттуу айтайын. Болбосо Кыргызстанга жиберейин деп ошол күнү күтсөм кирген жок. Чалсам иштемин деп телефонун өчүрүп койгон кызым 2 күндөн кийин дос кыздарым менен болдум деп келди. Ася кызым, сенин бул жүрүшүң туура эмес. Бүгүн соо экенсиң. Болбосо күндө мас жүрөт элең. Сени кыз бала деп коет.
Мынча мени какшатасың. Айылда апамды какшаттың. Москвага чакырайын. Балким иштеп акча таап, бир максат алдына коёр деп чакырсам, бул жакта да чарчатып салдың. Сен кандай кызсың? Туулбай эле койбопсуң. Кечээ иниң экөөбүз бир айда араң иштеп тапкан акчаны комушу Оруска бердим. Кыйраткансып машинасынын үстүнө чыгып да отурасыңбы? Жадаттың мени деп урушуп, ыйлап жибердим. Эмнеге мага артист болуп ыйлап атасыз? Эрге тийбей мени бакканыңызда мен дагы башка кыздарга окшоп тарбиялуу болот элем. Кичинемден атам жок. Тирүү апам башка эрге тийип, ал ери мени батырбай тайэне. Таятамдын колунда чоңойдум. Алар мага канчалык мээрим төкпөсүн, мен өзүмдүн ата энемдин мээримине муктаж болдум. Атам өтүп кеткен. Балким сиз жанымда болгонуңузда, мен кичинемден апаң сени таштап, эрге тийип кеткен деген сөздү классташтарымдан укпасам керек. Билесизби, сизди сагынып, таң аткыча жаздыкка көз жаш төгүп ыйлап чыкканымды. Ошол мезгилде бир жолу кызым деп келдиңизби? Анан сиз мага кайсы тарбия жөнүндө сүйлөп атасыз деп мени суроолуу караган кызым кайра сөзүн улап кетти. Чоменем атаң акыркы жолу Таята тайенендин үйүнө барып, ошол түнү асынып алган деп айткан эле. Бир Аллахка маалым, атама ошол күнү эмне дегенсиз? Тайкелерим балдарын эркелетип атканда, кана эле мени ата энем эркелетсе деп арман кылчумун. Ася сен жамансың. Жаман кыздарга кошулуп кеттиң деп мени урушкандын ордуна бирөө мага: "Кызым, эмне проблемаң бар? Кана сени угайын. Сени кыйнаган кандай көйгөй бар?" деп сурадыбы? Жок. Кайра сен жамансың. Жаман кыздарга кошулуп жүрөсүң деген сөздү уктум. Сиздин балдарыңыз ата эне мээримине тоюп чоңойду. Ооруса жанында болдуңуз. Эркелеттиңиз. Менин жанымда ким болду? Тайенемден башка эч ким болгон жок. Жашаган айылыңыз алыс эмес болсо да, бир айда бир жолу келип, менден кабар алдыңызбы? Качан мени кызым деп эркелетип, менин окуум, эмнеге кызыгаарымды сурадыңыз? Туура айтасыз. Мени арасат кылып төрөбөй эле койбопсуз деп ыйлаган, кызымдын алдында өзүмдүн күнөөмдү сезип турсам да. Ася, болду. Чоң энең мени сага жаман көрсөткөн турбайбы? Эгер чоң энең жакшы болгондо, мени кууп чыкпайт эле десем. Сизге баятан бери корогон кайран сөз. Дагы деле күнөөнү башка адамдан издейсиз. Качан өзүңүздүн айыбыңызды сезесиз? Кызым, келчи. Мен ката кылыпмын деп эркелетет окшойт деп күтсөм, мага актанасыз. Мен кетем. Башка кыздар менен жашайын деп кийимдерин топтоп аткан кызыма баятан бери сөзгө кошулбай, ойлуу отурган уулум Мирлан жанына барып: "Эже, эч жакка кетпейсиз. Биз менен жашайсыз" деп эжесинин мойнуна эркелеп кучактаганда, Ася кызым ордунан туруп, бир топко чейин уулумду кучактап ыйлап турду. Бирге чоңойбосо да, бир карындан түшкөн үчүн бири-бирине жакын болуп кучакташып турган балдарымды көрүп, уулума окшоп, эмнеге кызымды кучактап койгон жокмун деп ичимден өкүнүп аттым. Уулумдун айтканын угуп, кызым үйдө калды. Экөө сыртка ээрчишип чыгып кетип, бир топтон кийин айланып келдик деп келип калышты. Ошол убакта көрсө, кызым мээримге муктаж болуп жүргөнүн кантип сезбей калдым экен? Кызымдын ичип келип, мени менен урушканынан жадаган хозяйка, ижара акыбыз бүткөндө бизди башка жакка чыгып кеткиле, бизге тынчтык керек деп чыгарып салды. Москвага алыс эмес, Апрелевка деген жерден жер үй таап көчүп кеттик. Биз көчүп барган жердин хозяйкасы өтүп кетип, кызы шаарда турат экен. Бир жакшы жашап жүргөнбүз. Бир күнү уулум түнү подработкага калам деп калган, ошол түнү Ася мас болуп келди. Адаттагыдай экөөбүздүн ортобузда уруш чыгып, мага болгон нааразычылыгын айта баштады. Үйдө кой деген ким жок, кызым? Экөөбүздүн урушубуз ага сайып алган бычактан улам көз жумган менен аяктады. Мен кызымды өлтүрүп алдым. Эми эмне кылам деп уулума телефон чалдым. Апа, эмне деп атасыз? Азыр бригадирден жооп сурап барам деген балам көбөттө үйгө келип, эжесинин өлүмүн көргөндөн кийин: "Апа, полиция чакыралы, мен өлтүрдүм деп айтам" дегенин угуп: "Жок балам, сени каматып коюп, мен кантип жер басып жүрөм? Эмне кылсак болот" деп ойлонуп, акыры кызымдын өлүмүн плетке ороп, үйдөн алыс эмес жерге балам экөөбүз эптеп көтөрүп барып, ыргытып салдык. Кылган кылмышыбыз эртеси күнү эле билинип, уулум экөөбүз тең камакка алындык. Тергөө сот болуп атып, мен 13 жылга, кылмышты жашырып, өлүктү ыргыткан үчүн балам 8 жылга эркибизден ажырадык. Уулумду сотко алып келгенде, экөөбүз бир темир тордун ичинде болуп. Ошондо баламды көрүп, уулум кечирип кой,
Мен айымдан камалып отурасың деп жытына тоюп кучактап өп алам. Мына бүгүн ошол өзүм өлтүрүп алган кызымдын туулган күнү. Кызымсыз жерде жатат. Мен абакта кылган ишиме өкүнүп отурам. Экинчи уулум бизди Кыргызстанга которуп алуу үчүн аракет кылып атат. Бирок 3 жылдан бери бүгүн эртең деген сөздөргө ишенип күтүп келебиз. Мен абакта өзүмдү эптеп жүрөм. Уулум эмне болду экен деп кабатырланам. Эркектердин абагында адам өлтүрүү менен түшкөн баламды кыйнап коюшпады бекен деп эстегенде кыйналып кетем. Мээрим көрбөй чоңойдум деген. Кызымдын өлүгү каякта калганын билбейм. Жашым бир топко чыгып небере көрө турган убакта абакта отуруп калай, табактан тамак жеп отурам. Кечки тамакка барбай жашоомдо өткөн окуяларды көз алдыман өткөрүп атып, эмнеге экинчи жолу турмушка чыкканда кызымды кошо алып кетпедим? Экинчи күйөөм кызымды батырбаганда эмнеге кызым үчүн жашайм деп кетип калбадым? Эмнеге башында ата энемди угуп Сейитке турмушка чыккай койбодум? Эмнеге кызымдын мектебине барып, жок дегенде бир жолу эжекесинен окууда болгон жетишкендиктерин сураган жокмун? Эмнеге? Эмнеге? Ушул сөздү кайталаганым менен жооп таппай келем. Раматылык кызым айтмакчы, дагы деле бирөөдөн күнөө издейм. Азыр мен Москва областындагы Можайск аялдар абагында отурам. Жакында жаныма наркотика менен кармалып жаш кыз келген. Бул жерде оор кылмыш кылган аялдар отургандыктан, жаш кызды бирөө жарым коркутуп койбосун деп коргоп жүрөм. Убагында өзүмдүн кызыма мээрим бере албай калдым. Эми жок дегенде башына кыйынчылык түшкөн кызымдай жаш кызга мээрим берип, апасынын алыста экенин билдирбесем дейм. Урматтуу ата энелер, чогуу жашабай ажырашып кетсеңер да, эч качан балдарыңардан кабар албай койбогула. Биз балабыздын бардыгы жетиштүү, эч нерседен кем эмес дегенибиз менен, бала ата эне мээримине муктаж болот. Азыр бизге отпой деп кыйкырган отряд башчы келет. Көзүмдү жумуп уктаганым менен кызымды ойлоп уктай албайм. Түшүмө кирет, мага капа болот, кыйналып кеттим. Менин окуям башкаларга сабак болор. Эч ким мага окшоп адашпасын деп сөзүн бүтүргөн эже андан ары сөзүн улай албай ыйлап жиберди. Можайский аялдар абагынан башымды ылдый салып, аурасы оор жерден эртерээк чыкканга аракет кылдым. Сиңдим, сени күтөбүз. Дагы качан келесиң деген эженин суроосуна, буюрса сентябрдын 20-сынан кийин келем деп, айылдын ортосунда жайгашкан аялдар абагынан чыгып, айыл аралап, автобус токтоочу аялдамага жөнөдүм. Тагдыр бир эле кетирген катадан каалагандай калчайсың. Аллахым ар бир инсанды туура жолдон адаштыра көрбө деп эжени аяп келе жаттым.